Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич, мынакей ушу сиздердин жардамыңыздар менен берилген жерди мынакей Аламединский райондон чечтирип, оповещенияга бүт чыгартып бергенсиздер. АТРдин алкагында, Мунапыстын алкагында. Мынакей бул жерде биздин үйүбүз бар болгон, жерибиз бар болгон. Мынакей азыр акчалуулар чечтирип ала беришет экен. Мына автомойкага жаштакай кылып эле акчасы бар бизнесмендерге. Ошо именно мага менин балама кесиле турган жерди чечип берип атышат. Энди болсо мынакей бүтүп колумда же акчам жок, же таанышым жок. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин жардамыңыз менен чечилген мына мусордун местосун ар жагына бактарды тигип алышкан. Азыр ушу Азамат Кадыров эже мурда үйүбүздү суу менен бусканды боюнча бүт соттун тергөөнүн протоколдору да турат. Бишкек шаарынын мэри Азамат Кадыров өзү бүт документтерди чогултуңуз, эже үйүңүздүн бар экендиги спутниковый аныкталды, беребиз деп ошенткен да. Бирок ошо беребиз дегенден кийин мына андан бери уже 1 жылдан өтүп атат. Берилген жери жок. Улам запрос жазып беришет, айыл чарба министрлиги жооп берсе бул жарабайт дейт. Суу канал суунукун берсе ал да жарабайт деп азыр ушу Свердловскийден Адиев Капарагай жардам берейин, макул чечтирип берейин дегенине уже былтыр сентябрдан бери келатабыз. Уже 1 жыл болгондо калды. Мен бул жерди 18 жыл соттошуп, соттон утуп алган жер болчу. $7,500 сатып алганбыз. Андан сырткары 3 жолу үй бустурган. 2 жолу үйдү бустурду, 2 жолу 3-үчү үйдү салдырды. Мынакей ушу бусулган үйдүн бар экендиги аныкталган. Ушуну чечип берип койгуңуздарчы десем, ушу мына 3 жылдан бери чечилбейт. Мына акчасы бар бизнесмендердики сонун эле чечилди. Менде акча жок, акчасы барлар болсо мына артын жыргап эле чечтирип алып атышат, жашнакай кылып эле. Мен буларга мына мурда да видео кайрылууда айтканмын. Каршылыгым жок, эч кандай артка жылдырып чечтире беришсин, бирок ошол эле бизнесмендердей кылып ушу жетим жесирлердики деле чечип берип коюшпайбы? Мени жалдыратпай. Азамат Кадыров чечип берем дегенде канча болду, уже чечилген жери жок. Мына бүгүн дагы приемныйда кабыл алган, кабыл алам деп кабыл алган жок. Ушуну чечип берүүңүздөрдү суранам. Урматтуу Камчыбек Ташиев, мен эрте саат 5те сиздин эшигиңиздин алдында боломун. Кабыл алууңузду өтүнөмүн сизден.